5-декабрдан 11-декабрга чейинки жылдыз-төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Билим алууга, карьераңызга көп убакыт бөлгөнгө туура келет. Аптада жашооңузда позитивдүү өзгөрүүлөр болушу күтүлөт. Мисалы, жумушта көзгө көрүнөрлүк иш жасап, анын артынан кесиптик статусуңуз жогорулап, аброюңуз бекемделет. Жаңы адамдар менен мамиле түзүү кыйынчылык туудурат. Сизди сындап, кемчилигиңизди гана көргөн адамдардан оолак болуп, баарлашпаганга аракет кылыңыз. Буга чар жылдызы. Кесиптик ишмердүүлүгүңүзгө же эс алууга байланыштуу узак сапарга чыгышыңыз күтүлүүдө. Апта башында акча темасы өзгөчө курчуйт. Балким тез арада бирөөгө акча которуу үчүн керектүү сумманы табышыңыз керек болот. Үй-бүлөдө өнөктөшүңүз менен чыр-чатактар орун алышы ыктымал. Сиздин ашыкча басканыңыз, чечимдерди түгөйүңүз менен кеңешпей кабыл алганыңыз аны кыжырдантат. Сабырдуу болуп, дайыма кеңешип иш кылганыңыз туура. Эгиздер жылдызы. Аптада үй-бүлөлүк маселелерди чечүү менен алек болосуз. Ири сатып алууларга келгенде түгөйүңүз менен табитиңиз дал келбей талашып тартышасыз. Сүйүктүүңүздүн кирешеси көбөйүп, акчаңызды учурда керек болуп жаткан нерселерге жумшаганыңыз келет. Бирок бул оюңуз түгөйүңүзгө жакпайт. Балдардын жүрүм-турумуна көзөмөлдү күчөтүңүз. Алардын туура эмес жолдо жүргөнүн байкабай калбаңыз. Жаңы жумушка орношкондор мыкты жамаатка туш келгенин сезишет. Бөйөн жылдызы. Жеке амбицияларды четке жылдырып, жумушта жетекчилик жана кесиптештер менен мамилени бекемдөөгө болгон аракетиңизди жумшаңыз. Жакыныңыз ооруга чалдыгып, сиздин камкордугуңузга муктаж болушу мүмкүн. Бир ишке жоопкерчилик алууда дараметиңизди байкап, анан милдеттенме алганыңыз туура. Өзүңүздү кыйнап иштей берсеңиз, ар түрдүү ооруларды козгоп аласыз. Эс алуу күндөрүндө эч бир жумуш пландаштырбаңыз. Үйүңүзгө күтүлбөгөн конок келет. Арстан жылдызы. Аптада жакындарыңызга көбүрөөк көңүл буруңуз. Романтикалык мамиледе сезимдериңизди гана билдирбестен, аны далилдөө үчүн иш-аракетте жасаш керек болот. Гардеробуңузду жаңыртып, жыл мезгилине ылайык жаңы кийимдерди алсаңыз болот. Досторуңуз конокко чакырса, сүйүктүүңүздү албай барганыңыз жакшы. Достук чөйрөдө азил тамашадан чыр чыгып, сиздин айыңыздан ал дагы жагымсыз сөздөрдү угуп калышы мүмкүн. Бийкеч. Балдарыңыздын шартын жакшыртып, өзүнчө бөлмөгө бөлүп, эмеректерин жаңыртасыз. Соода менен алектенген бийкечтер бизнесин кеңейтип, анын артынан каржылык туруктуулукту камсыздай алышат. Кыймылсыз мүлк сатып алам деп акча чогултуп жүргөндөр оюндагысын сатып алып кубанышат. Кошуналар менен чыр-чатак чыгышы ыктымал. Сабырдуу болуп, анча-мынча айтылган кептерди кулак сыртынан кетирип койсоңуз, жеңишсиз тарапта болот. Тараза жылдызы. Аптада достор жана туугандар менен баарлашууга көп убакыт бөлөсүз. Алыстан күтүүсүз конок келип, сизге ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Документ иштерин бүтүрүүгө ылайыктуу учур. Мисалы, алимент өндүрүү, жөлөк пул чыгартуу, мүлктү бөлүштүрүү, батирди менчиктештирүү сыяктуу иштериңиз оңой чечилет. Ошондой эле турак жай алмаштыруу иштерин жүргүзүү, бир батирден экинчи батирге көчүү үчүн ылайыктуу мезгил. Чаян жылдызы. Ден соолугуңуз начарлап, жумушка көңүлүңүз келбей, тамакка табитиңиз жок болот. Бул убакта үйдөн эле дарыланып айыгып кетем дебей, дароо ооруканага кайрылыңыз. Болбосо оору күчөп кетет. Аптада ишкерлик жөндөмүңүздү мыкты жагынан көрсөтүп, мындан улам сизде бизнес баштоо идеясы жаралышы ыктымал. Бойдоктор баш аламан мамиле куруудан алыс болгону туура. Өз адамыңызды таппай кыйналып жатсаңыз, өзүңүзгө көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Жаачы жылдызы. Жумушта кесиптештер же жетекчилик менен пикир келишпестиктер күчөйт. Олуттуу маселелерди чечүүгө шашпаңыз. Анткени сиздин пайдаңызга чечилбей калышы мүмкүн. Айтылган нааразычылыктарга, тоскоолдуктарга карабай, пландаган иштериңизди ишке ашыра бериңиз. Күтүүсүз романтикалык жолугушууга сунуш түшөт. Баш тартпай барыңыз. Мамилеңиз андан аркы өнүгүшүнө жараша жыйынтык чыгарасыз. Текечер жылдызы. Аптада текечерлер тынчтыкты жана жалгыздыкты издеп, активдүү иш-аракеттерден оолак болууга аракет кылышат. Балким болуп өткөн окуяларды анализдеп, аларды жакшыраак түшүнүүгө убакыт келди. Учурда текечерлерге эркин бекемдөө, амбицияларын көзөмөлдөө аркылуу психологиялык комплекстерди жеңүүгө убакыт келди. Дем алыш күндөрү жан дүйнө тынчтыгына жана гармонияга жетише аласыз. Суу куяр жылдызы. Бул жумада жеке эркиндик темасы биринчи орунга чыгат. Балким сиз кайсы бир маселеде оюңузду чектеп айта албай жатасыз. Өзүңүзгө эркиндик бериңиз. Эмнени айткыңыз келсе, баарын дарегине жеткириңиз. Тез бүтүрүүчү иштерди эртеңкиге калтырбаңыз. Жеке унаасы менен жүргөндөр алыс жолдо жүрүүгө этият болушу керек. Болбосо эреже бузгандыгыңыз үчүн чоң суммадагы айып төлөп каласыз. Балык жылдызы. Абдан көп эмгек кылган ишиңиздин акыбети кайтып, ушул аптада жемишин көрөсүз.
Жумушта жетекчиликтин мактоосуна арзып, күтүлбөгөн жерден чоң сыйак алышыңыз күтүлөт. Достор менен болгон мамиле жакшырат. Ата-энеңиз айткан кеңештерге кулак салып, алар айткандай иш алып барсаңыз, ишиңиз жүрүшөт. Сүйүүдө сиз эмес, сизди сүйгөн адамды таап, алдыга олуттуу кадамдарды таштайсыз.